мамлекетти таза орган керек. Ошол жерде иштей турган кызматкерлер керек. Аны тандаш муну кылыш үчүн дагы оңой болгон жок бул атаган тууганда. Бул боюнча түнгүн иш болду. Ошон үчүн мына мен айтат элем, бул боюнча азыр бир ел ал эмес, мына МДС боюнча тамажа менен салык кызматкерлерин 1 миллиард 86 миллион сом алып чыгып кеткен. Кармалып 21 камалда 13 жылга 14 жылга чейин берилди. Бир тез эмес да. Тез эмес. Ар кандай схемаларды жоюп, мына жоюп, соттор камалып атат, прокурорлор камалып атат. Ошол жерде коррупцияны күрөшкөн милиция кызматкерлери, кызметтер мына бири менен күрөш жүрүп атат, анын ичинде дагы. И башка схемалар саткан схемаларды мына отуруп алып токтотуп атабыз. Мына мисалы мен антикоррупция кызматты айтып атышпайбы, биз келишип атты. Мен айттым, токтотулуп биришке, маселе келгенде койгом. Силер антикоррупциялык кызмат бизге кирбегиле, ылдый түшпөгүлө айыл өкмөткө районго чейин. Аны күрөшө турган органдар бар өз жерде. Силер эң жогорку эшелондогу коррупция менен күрөшкүлө. Анан укук коргоо органдарына, сот бийлигинде болуп аткан коррупция менен күрөшкүлө. Өзүңөр менен ичиңердеки прокуратура менен, улуттук коопсуздук комитетинде коррупция менен, ички иштер министринин коррупция менен, сот бийлигиндеки экономикага кылмыштуулукка каршы күрөшкөн кызматкерлер менен күрөшкүлө деп мына ушуна багыт бердим. Бул боюнча иштер жүрүп атат, жыйынтыктар дагы болуп атат урматтуу агайын туугандар. Мен суроом саясий дайындоо боюнча баарыбызга белгилүү болгондой акыркы учурда мамлекеттик жетекчилик кызматка көбүнесе бийликке сын айткан адамдар дайындалып жатат. Ошол дайындоолорду ооз басуу деп баамдасак болобу, же бул кадрлар чынында реформа жасап жакшы иштей алат деп сиз ишенесизби? Рахмат. Бул суроо кечээки дайындоо боюнча болуш керек. Бекназаров боюнча айрыкча мен түшүндүм. МИДтин күнөөсү жок. Бул жерде менин баягы сунушум болду. Ал кишинин ошол мурунтан бери кылган эмгегин эске алып, эми буйруса, Кудай кааласа, ал жакка барып мен ишенем, абдан жакшы кызмат кылып берет деп. Бекназаров билесиңер да, ал ушундай ал качан ташып алып кете берет, бирок ойлойм андай кылбайт деп. Ушунча кеткенден кийин ошол жерде жакшы иштеп берет деп мен ишенем. Кактус, здравствуйте. Господин президент, скажите, пожалуйста, вас, как человека, как главу государства, не тяготит ли ситуация, сложившаяся вокруг бывшего президента и бывшего вашего сопартийца Алмазбека Атамбаева, и не боитесь ли вы, что он, как человек эмоциональный, может предпринять какие-то неординарные шаги? Спасибо. Кактус. Вы задали вопрос о судьбе бывшего президента страны. Да, конечно, мне тоже не безразлична его судьба. Мы были вместе с соратниками, вместе были в самые трудные годы для него, для меня, для нашей страны. 5-й год, 10-й год мы тоже вместе были. Я был в Аше, он был здесь. Мы вместе боролись с теми режимами, которых не воспринимал наш народ. Анан эми бул маселе оңой маселе эмес. Мына мен айтып кетейин. Мен президент болгондон бери бир да сөз айткан жокмун. Мына канча айтса да, не десе дагы мен айткан жокмун. Үчүн дегенде мага мамлекеттин элдин биримдиги, тынчтыгы, мамлекет бүтүндүгү менин абримен дагы, менин тагдырыман дагы бул бийик турат. Аны кантип айтса дагы, эмне чечим кылам, кандай сөз айтса дагы, эмне кылып атса дагы мен көңүл бурган жокмун. Өзүңөр көрүп аттыңар, өзүңөр баа бергиле. Эмнеген сөздөр айтылып атты. Мамлекет экиге бөлгөнгө чейин барып атышты. Мамлекеттик бийликти басып чакыртаа болуп атты. Мен эми баардыгын чыдадым, күттүм, эми токтоор деп. Күттүм, бирок аягын алып келип туруп, өзүн да туңгуюкка, мени да туңгуюкка, мамлекетти да туңгуюкка алып келип салды.
Ақырғы шешіле тұрған мәселе мына мыйзам шегінде шешіледі. Ал өзі менің қолымда емес, ал менің қолымда емес. Аға шейін өкөздің қолыңызда болчу. Алдан өтіп кетті. Азыр эми бұл сот билигинин укук органдардын қолында. Мына кече ал боюнча дагы жанакы мына басын берди парламент, саясий баа берди, саясий берип атқан парламент, чечимин уктуңар, көрдүңөр бардыгын тең. Мен буга бир нерсе кошуп айта албайм. Бул менин деле жүрөгүм оорутат. Мен ойлонтот. Мага дагы бул маселе оңой эмес.